Алай, жанагы senin балдарыңдын эң улусу канчада да эң кичүүсү канчада? Канча оол, канча кызың бар? Eң улушу 7 жашта. 7 жашта? Ооба. Эң кичүүсүчү? 1 жашта, 1 жашта. Балдарың 7 жашта, анан канча жашта? Барын балдарың канча жашта экенин барын жатсы деме, айтчы, кана айтчы. Биринчи балаң 7 жашта, экинчи балаң? Экинчи балам 6 жашта. Үчүнчү балаң? Üçüncü балам 4 жашта. Бешинчи балаң 1 жашта, Birinci balam 7'de, ikinci balam 6'da, üçüncü balam 5'te, dördüncü balam 3'te, anan keyin 1'de. Эми ушул сенин балаңдын жашай элмес экениңди караган 86дагы энең бар экендигин роддун начальниги билчү беле, билген жок беле? Ал роддун начальниги кызыгып сураган да жок да. Мен өзүм кирип айттым да, мен өзүм ушунда атам Скол областынын Түп районунун Көч айынан болот. Мен туугандарым очакта, атам биякта директорго келип, мен 2 жашында каза болуп калгам, мен жалгыз эле баламын. Эжем да, байкем да жок. Мен жалгыз эле баламын. Менде 86 апам бар. 5 балам бар Чырактайда. Түшүндүрүп айттым менчи. Түшүндүрүп айтсам уккусу келген жок да алчы. Уккусу келип эле мага сөгүш берди. 10 күндөн кийин сентябрдын 24'ünde sövüş verdi, октябрдын 7'sinde kayra rotация verdi da ketти. Başka jaka işte sen zammıma жатпай калыпсың, зам менен кантип иштешесиң, давай кет деп ошентип кысымга алып, анан жумуштан давай кет деп кысымга алып. Иштеш үчүн начальник сага жагышың керек же замына жагышың керек экен. Сен да кыз белең аларга жаккыдайчы. Ооба да анан ошол сен жакпай калыпсың жумуштан. Убагында роодуга эч ким иштебегенде айла биз ошо роодун айлыгын азына карабай иштедик. Айлананын баарын өзүбүздүн күчүбүз менен тоонанын баарын жакшыландырдык, көптөндүрдүк. Далай начальник роодулар менен иштештик жашынакай эле. Анан азыр эми баары козулуп, баары сонун болуп калгандан айлыктын көтөрүлүп калгандан бул начальник болуп эле иштеп атам. Эми курсамда сразу кеттим да, бул бирдей иши алып берген начальник атам. Ошого чиренип эле экинчи мыйзамды иштетип эле өзүнүн мыйзамдарын иштетип эле ошентип жумуштан айдады. Болбосо Соғыстарда 36 сотрудник, onun 5'ünü жумуштан айдады. Мен Бишкекте иштеп жүргөндө 150 сотрудник бар болчу. Жумуштан алуу, кетүү, ротация деген жок эле иште. Жанагы айтып атпайсыңбы, 36 сотрудник болсо ошонун көпчүлүгү сөгүш алган депчи. Ушу Эдилбаевдин тұсында. Ооба. Анан эми бул мекеменин жетекчиси бир райондун роботунун башчысы болуп тургандан кийин колунда турган адамдарга ата-энесиндей мамиле жасап, алардын жакшы жаманына мамилени караш керек эле деген ой кетет да. Эми силерди алып туруп эле 5 мүнөт кечиккениңер үчүн эмгек кодексин бузуу менен кызматтан бошотуп койгонуң бул эми акыл сыйбаган иш экен да. Бул боюнча эми президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич мүмкүн көңүлгө алып ушул жагдай боюнча териштирүү жүргүзүп сени кайра ордуна коюп берет деген үмүт кылып туралы. Андан бөлөк айта турган сөз жок да. Мына көчөнү губернатор Тилек Кыдырмаевичтин сөзүн уктуң да. Өзүң кечигип жүрсөң анан күнөөнү каяка оодарасың деп атпайбы. Бир эле жолу 5 мүнөт кечигип калган кишини кызматтан айдай берсе, анда билбейм ар кандай шарттар болот да. Кээде эми шаар жеринде пробка болуп калат. Айыл жеринде жана сен энең ооруп калгандыгына байланыштуу ошого каралап 5 мүнөткө чыгып калдым деп мага түшүндүрүп атасың да. Эми адамдардын жагдайына да туура мамиле жасаш керек да. Ал ошо губернатор өзү айтты го мага. Сен атам ооруп калды деп айтпады. Анан мен карай турган жалгыз 86 апам болсо, мен өзүм жалгыз бала болсом, карай турган эч ким жок болсо, аялым жанагындай 5 бала менен үйдө ал өзү карай албайт. Кээде мен деметкен, бирок апам ооруганына карабай мен жумушка келчүмүн постоянно. Анан бул эми начальник робот деген эми бул жумушта бул деген экинчи эмеде, семьяда болчу. Ушул родунун атасы, апасы ушул начальник болуш керек да. Бул наоборот колдоо эле бул кордойт экен да бул начальник робот Эдилбаевич.
көрсө мен кимге келченет десем начальник ууду Марлис Асанов жердешкен да бул. Ошого чирене болуп, ал киши эми начальник ууду деле айтыш керек эле. Өзү 36 кызматкер болсо, 5 кызматкер неге жумуштан алып атасың? Кандай, не деп сураган да жок да. Мисалы мени чакырып деле сураса болмок. Талай Мухамбетов неге мындай болуп атат? Кандай деп сураган да жок. Ал киши буяктан сунуш берет, ал начальник ууду сунуш берет, начальник ууду увольтетет да бул. Эми кандай болгон күндө да бошоп сен октябрь айынан бери бош жүрүп атпайсыңбы? Өзүң айткандай жалгыз ошо карган энеңдин пенсиясы менен жашап атканыңды айтып атпайсыңбы? Сага да аябай убал болуп тур. Могу видеолорду көргөндө мүмкүн Тоосор районунун начальник милициясы Эдилбаев ким эле аты? Элмирбек беле? Элмир деле баягы адамдык жактан бир терең ойлонуп, мүмкүн кетирген кемчилигин мойнуна алып дегенде, сени кайра кызматка койсо, кайра нормально иштей берет белең? Эми убагында ошондо мени чакырып, талай кел. Сенден да кемчилик кетти, бизден да кемчилик кетти, келем иштешели десе мен иштей бермекмин. Каршылыгым жок болчу. Азыр деле ошо зам азыр деле кемчилигин сезип, эми кел, эми иштешели, эми пенсияга чыкканча иштеп тур десе, барып иштешиң керек да негизи, туурабы? Эми бул киши жана зам начальнигине ишенип туруп алды да, зам начальник Жусмаматов Равшан деген келген, анда көп жыл иштеген. Ошол баарын тарт эткен ошол киши болчу да. Бешөөнү жамандап роодуна, начальник роодуга. Начальник роодо болсо сунуш берип, давай кет жумуштан деп ушинтип айдаган да. Азыр экөө келишпей калып, Равшан деген зам начальник демени Жусмаматов Равшанды азыр экөө иштеше албай башка жака которуп кетти да азыр. Ташкөмүрдө ушакта экен. Азыр барып Ташкөмүрдө турат ал кишичи. Эми кыскасы кандай болгон күндө дагы эми ушул кайрылууңдан мүмкүн жыйынтык чыгып калар. Эми ага чейин о видеолорду начальник милиция өзү көрсө дагы адамдык деген бир кичине эме болуш керек да. Аябай сезим деген болуш керек да. Учурунда баягы кызыгандуулук менен туура эмес эртерээк алып алган экен. Ушу тиги 6 айлык суроо алган баланы бекер кылыптырмын деп өзү ойлонуп кайра кызматка алып кое турган мүмкүнчүлүгү деле бар да. Тиреше бербейчи. Мен ойлоп атам да, мүмкүн сени чакырып иштетсе иштейсиң да иштебегенине аласың. Туурабы? Ошо өзү деле чалган жок, мага зам начальнигин жана Тимур деген чалып атты мага эме сүйлөп ойлогой келем, келишели деп. Мейли мен келишсем, начальник өзү чакырбаса кел мондай сүйлөшөлү десе, мен деле адамгерчилик, мен деле ошон үчүн 19 жыл 4 ай иштедим. Мен деле далай начальник уудулар менен иштештим. Мен деле мындай эркек баламын да. Колуңан келгенди кылып ал деп кирсе ошентип койду да, мен деле унуткан жокмун. Ал эми кызмат колдун кири деп коет, бүгүн бар эртең жок да кызматчы. Бирок ошондой болгон күндө дагы ушу бир мекемени жетектеп аткандан кийин ал ошол кол астында иштеген кызматкерлердин жакшысына, жаманына, алардын жүйөлөрүнө баардыгына кунт коюп карап, анан ошо мыйзам чегинде чечим кабыл алыш керек да. Бул сени бошоткондо чыны менен туура эмес бошотуп койгон экен. Бул жагын Элмирбек мырзанын өзүнүн абирине коелу. Мүмкүн абири ойгонуп, сени кайра кызматка чакырса барып иштешиң керек да. Болуптур анда. Мейли, чачты.